Бишкек Кара Балта каттамындагы номер 302 маршруттук таксинин айдоочусу жүргүнчү аялга кол көтөрдү. Чыр жүргүнчү аял айдоочуга музыканын үнүн азайтып коюусун айткандан кийин келип чыкканын интернет колдонуучу жазып, видеосун жүктөгөн. Видеодон айдоочу менен жүргүнчү аялдын кайым айтышуусун, соңунда айдоочу ордунан туруп келип аялды балдардын көзүнчө башка көзгө койгулап калганын көрүүгө болот. Окуя боюнча Чүй ОИБине кайрылганыбызда аталган кызматтын маалымат катчылыгы айдоочунун үстүнөн арыз түшө электигин билдирди. Жаңжал учурунда айдоочу сабырын жоготуп койгон. Таксидеги адамдар арачы түшкөнүнө карабай, ал аялды бир нече ирет чапканга жетишкен. Андагы балдар ыйлап коркуп калышкан. Бул көрүнүш коомдук транспортто тартип бузуу катары катталып, ошого жараша айдоочуга чара көрүлөт. Эгерде айдоочуга карата жүргүнчүлөр тарабынан арыз жазылса, тиешелүү берененин негизинде чара көрүлөт, деди маалымат катчы.